Салам мекендештер, армаңыздар, урматтуу мекендештер. Миграция жаатында эки мындай күлкүлүү окуялардын бири. Биринчиси болсо мамлекеттик думанын депутаты ЛДПР фракциясынын лидери Леонид Слуцкий телеграм каналында айтып кетти. Мигранттарды мектептердин жана бала бакчалардын жанына жашатпаш керек деп. Демек бул күлкүлүү окуя. Бирок ошол эле учурда Единая Россия фракциясынын депутаты Евгений Федоров мигранттар жөнүндө дайыма жакшы ой менен айтып келет. Ал айтты, мигранттар орустарга караганда көбүрөөк барктуураак жана айлана чөйлөргө залакаты азыраак тиет деп. Бул жаатынан ошол Россия Федерациясында негизде эки жаат бар. Биринчи жааты болсо бул силовая структура, бул болсо мигранттар потенциалдуу экстремист, террорист, коркунуч алып келет деп келет. Экинчи экономикалык блок, болсо мигранттарга тиешпегиле, мигранттар бизге керек, бул экономиканын жүргүзгүчү деп айтып келет. Андан тышкары жакында Сахарова чөйрөсүндө бир чоң жанжал болду. Ал жанжалда болсо биздин кыргызстандык жарандарды уруп согуп, ошо мекенге кетип бараткан жерден дубинка менен сабашты деген соц сеттерде бир чоң ошондой ажиотаж болду. Бул жаатынан болсо элчилик дагы жана миграция өкүлчүлүгү дагы өзүнүн расмий позициясын айтып кетти. Сахарованын сотрудниктери урган жок. Буларды болсо балким жанагы жолдон баратканда ФСПП, судебный приставдын өкүлдөрү ошол анча-мынча дубинкалар менен уруп койду деп. Эми муну болсо расмий МИД текшерип атабыз деп жооп берип койду. Бирок көп эле учурда баарыбызга белгилүү болгондой, ушу Сахаровда деле условиясы кээде түрмөдөй эле болуп калат, кээде андан деле жаман болуп калат. Ошон үчүн документтерди тууралап ошол жака туш болгонго аракет кылбайлы мекендештер. Негизи миграция жаатынан болсо азыр жанагы жардыруудан кийин Өзбекстан жараны Орусиянын генералын жардыргандан кийин мигранттарга көзөмөл кайра оорураак болот. Ошон үчүн азыр Кыргызстанда миграция өкүлчүлөрүнөн биз суранып атабыз. Мекендештерди мекенге кайтуу боюнча бизге жакшы программа чыгарып бергиле деп. Жакында да тийиштүү депутаттарга айттык, тийиштүү органдарга да айттык. Президент менен жолугушуу болот, курултай болот. Ошол жерден дагы ошол мигранттардын көйгөйүн айтырып, Кыргызстанга көчүргөнгө, Кыргызстанда жумуш орун таап бергенге толук жардам бергиле, ошого шарт түзүп бергиле деп суранып атабыз. Кудай буюрса, жакында анын жыйынтыгын угабыз. Урматтуу мекендештер, ишкер мекендешти колдоо максатында реклама кылып айта кетейин. Волгоградский проспектте Осман экспресс деген оюн бар. Кыргызстанга документ болобу, буюм болобу, эмне гана болбосун бир күндө жеткизет, 500 рубльдан өйдө тыйын алат. Аэропортко барып бирөөнө жалдырабайлы, ошол мекендештерге кайрылып бериңиздер. Волгоградский проспектте биринчи выходтан чыгасыңар. Осман экспресс деген оюн. Телефону болсо +7 903 146 0003. Мен да азыр жазып коем. Бири-бирибизди колдоп жүрө берели. Жакшы жаңылык болсо айтабыз мекендештер. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.